Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Тажикстандын абактарында канча кыргызстандык отурганы белгилүү болду. Бүгүн 12-июндагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Миргүл Темирбаева чет мамлекеттердин абактарында отурган кыргыз жарандары тууралуу маселе көтөрдү. Парламенттик отурумда Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жаткан. Ал алгач коңшу Тажикстандын абактарында канча кыргыз жараны бар экенине кызыкты. Учурда Тажикстандын аймагында соттолгон канча Кыргызстандын жарандары бар. Аларды экстрадиция аркылуу Кыргызстанга алып келүү боюнча кандай жумуштар жүрүп жатат, деди Темирбаева. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков 25 кыргыз жараны бар экенин айтып жооп берди. Эл өкүлү Түштүк Кореяда кыргызстандык эмгек мигранттары көп экенин белгилеп, ал жактагы абалды сурады. Сыдыков аталган өлкөнүн абактарында 8 кыргыз жараны жазасын өтөп жатканын айтты. Андан соң депутат айым кыргызстандык эмгек мигранттары Европа өлкөлөрүнө көп кетип жатканын айтып, батыш өлкөлөрү менен дагы экстрадиция маселесинде сүйлөшүүлөрдү алып барууну сунуштады. Булак Суперкежи. Президент Садыр Жапаровка кыргызстандыктардын 82,6% ишенет. Бул тууралуу Ксейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин алдындагы коомдук борбордон билдиришти. Маалымдалгандай, аталган борбор үстүздөгү жылдын 25-31 май аралыгында Кыргызстандын социалдык саясий жашоосунун актуалдуу маселелерине багытталган социалдык сурамжылоо жүргүзгөн. Жыйынтыгында сурамжылоого катышкандардын 82,6% президент Садыр Жапаровка ишенимин билдиришкен. Мындан тышкары алардын 72,5% акыркы 3 жылда өлкөдө жашоо жакшырды деп эсептешет. Булак Суперкежи. Тышкы иштер министрлиги бир айда чет өлкөлөрдөн 14 кыргызстандыктын сөөгү алып келинди. Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери жана консулдук мекемелери тарабынан май айында оор кырдаалда калган 34 жарандын мекенине кайтып келүүсүнө көмөк көрсөтүлдү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Бириккен Араб Эмираттары, Венгрия, Казакстан, Орусия, Сауд Аравиясы, Туркия жана Украинадан Кыргызстанга кайтарылган. Алардын ичинде Ирактын түрмөсүндө энеси менен чогуу кармалып турган 2 бала жана Туркияда кароосуз калган 1 өспүрүм бар. Ошондой эле май айында чет өлкөлөрдөн 14 кыргызстандыктын сөөгү мекенине алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги 11-июнда кабарлап, май айында чет өлкөлөрдүн тиешелүү органдарынын өкүлдөрү менен кыргызстандыктардын укуктарына байланыштуу 90 жолугушуу болгонун да кошумчалады. Элчилик жана консулдук кызматкерлер Кыргызстандын жарандары кириптер болгон окуялардын жерине, укук коргоо жана сот имаратына 110 жолу барып, Орусияда 6 сот жарыянына катышкан. Байы Ирак, Казакстан, Кытай жана Орусиянын бир катар шаарларындагы 14 түрмөсүндө жазасын өтөп жаткан 118, ошондой эле Венгрия менен Орусиянын тергөө абактарына кармалып турган 3 кыргызстандык жаран менен жолугушуу болгон. Орусиянын Екатеринбург, Сургут, Тюмень шаарларындагы убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган кыргызстандыктардын шарты менен таанышып, аларга укуктук консулдук жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Венгрияда кыскартууга туш болгон 211 кыргыз мигрантына кайрадан ишке орношууга жана 9 кыргызстандык жарандын мыйзамдуу айлык акысын алууга көмөктөшкөн. Азаттык Венгрияда кыскартууга дуушар болгон 200дөн ашуун кыргызстандык мигранттар ара жолдо калганы тууралуу кабарлаган. Расмий маалыматка караганда, миграция
Америкада жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын 1-кварталында 655,5 миң кишини түзгөн. Анын 410 миңден ашууну Орусияда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кыргызстандык мигранттардын саны соңку жылы Орусияда, андан кийин Туркияда кыскарган. Булак Азаттык. АКШнын бир катар шаарларында Ислам мамлекети террордук уюмуна тиешеси бар делген теги тажикстандык 8 киши кармалды. Бул тууралуу РИА Новости америкалык NBC News телеканалына шилтеме берип жазды. Дем алыш күндөрү Нью-Йорк, Филадельфия жана Лос-Анджелесте Борбор Азиядагы им менен байланышы бар делген 8 киши кармалды. Алар Тажикстандан келген деп айтылат маалыматта. Телеканал белгилегендей, шектөөлөр АКШнын иммиграция жана бажы кызматтары тарабынан кармалган. Алардын ишмердүүлүгү бир нече ай бою Федералдык тергөө бюросунун көзөмөлүндө болот. Маалымат булактары телеканалга билдиргендей, ФБР 8 кишини им менен байланышы бар деген айып менен камоо зарыл деп эсептейт. Бирок аларга азырынча террордук актыларды уюштурууга камынган деген айып тагыла элек. Шектүүлөр депортацияланары, ошондой эле терроризмге байланыштуу айып дагы тагылышы мүмкүн экени айтылды. Кыргызстанда, Россияда жана башка бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган террордук уюм. Булак Спутник Кежи. Москва менен кызматташуубузга кийлигишпегиле. Пекин башкаларга чакырык таштады. Кытай менен Россиянын соода-экономикалык байланыштарына үчүнчү өлкөлөрдүн бут тосуп кедергисин тийгизишинин кереги жок. Бул туурасында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лин Сяндын айтканын РИА Новости билдирди. Кытай бир тараптуу мыйзамсыз санкцияларды эч качан көңүлгө албайт. Пекин менен Москванын кадимки нуктагы соода-экономикалык мамилеси бузулбашы керек же ага үчүнчү башка бир тараптардын кийлигишпеши шарт деген Лин брифингде. Ал Пекин кытайлык компаниялардын мыйзамдуу укуктары менен кызыкчылыктарын коргогон чараларды кабыл аларын айтты. Өткөн аптанын соңунда Ресурс агенттиги G7 мамлекеттери санкциядан кыйгап өтүп, Россияга жардам берип жаткан кытайлык чакан банктарга катуу эскертүү бериши мүмкүндүгүн билдирген эле. ЖМКлардын жазганына таянсак, Италияда 13-15 июнда өтө турган чоң жетиликтин саммитинде мамлекеттердин башчылары Россия менен Кытайдын соода байланышынан келип жаткан кооптуулукту талкуулашмакчы. Алдын ала берилген маалыматтарда Кытай банктары боюнча расмий билдирүүлөр болот. АКШ жана G7 мамлекеттери кыязы саммит учурунда санкция киргизүү чечимин кабыл алышпайт. Ал эми жогоруда айтылып жаткан эскертүүнүн эккени Кытайдын ири кредиттик уюмдарына тийбейт. Ак үйдүн өкүлүнүн айтымында Вашингтон жана анын өнөктөштөрү Россия батыштын санкцияларынан кыйгап өтпөшү үчүн банктар менен финанс уюмдарына карата чектелген экинчи чараларды кабыл алууга даяр. РФ тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Вашингтондон Пекин менен соода алакаларына тоскоолдук кылуучу пландарын Москва суверендүү өлкөлөрдүн иштерине кийлигишүү катары карай тургандыгын айтты. Ал санкциялык коркутуп үркүтүүлөр РФтин Кытай менен өз ара кызматташуусунан баш тарттыра албастыгын кошумчалаган. РФ лидери Владимир Путиндин Кытайга жасаган мамлекеттик сапарында тараптар соода алакаларын өстүрүп жана анын түзүмүн жакшыртуу боюнча сүйлөшкөн. Жылдык деңгээлден алып караганда январь-апрель айларында аталган жаатта көлөм 7% өскөн. Булак Спутник Кежи.